Камчы Көлбаев жана Райымбек Матраимов менен байланышта болгон 50-ге жакын бажы кызматкери иштен бошотулду. Маалыматты УКМК жарыялап, текшерүүнүн жүрүшүндө бажы кызматынын ведомстволук буйруктарды бузган айрым кызмат адамдары аныкталганы, алар Көлбаев менен жана Матраимов менен тыгыз байланышта болуп келгени такталганын кабарлады. Атайын кызмат жумуштан алынган кызматкерлердин аты жөнүн, кызмат ордун тактаган жок. УКМК мамлекеттик мекемелердеги абийирсиз кызматкерлердин ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу ишин улантып жатканын төрагасы Камчыбек Ташиев эскертти. Ушул ОПГны жок кылганы, ОПГ кылмыштуу топторду, кылмыштуу уюшулган топторду жок кылгандыгыбызды кээ бирлер ушул мындай бир ностальгия менен эстеп атышат да. Ушулар жок болуп кетти да, ушулар ушундай болуп жаза тартып атат да деп ошолорго болушкандай болуп сүйлөп, ошондой видеолорду чыгарып, аларды колдогондор чыгып атат. Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, урматтуу кызматкерлер. Мындан ары кылмышкерлерди эле эмес, кылмышкерлерди колдогондордун баарын жазалайбыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын, мамлекет кызматкерлеринин арасындагы тазалоону башташыбыз керек. Райондордо, облустарда, министрликтерде, мамлекеттик органдарда, уюмдарда мамлекетке каршы иштеп, пайдасын тийгизбей, зыянын тийгизген кызматкерлер көп. Ошолордон тазаланышыбыз керек. Аларды жөн эле жумуштан бошотуп койбостон, кылмыш жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Кийинки мамлекеттик кызматкер мыйзам бузууга же болбосо мамлекетке зыян келтирүүгө эч качан багыт албаш керек. Мурдагы бажычы Райымбек Матраимов тууралуу журналисттик иликтөөдө Көлбаев Матраимовдун өнөктөшү жана коргоочусу деп сыпатталган. 2021-жылы УКМК Матраимовду коррупциялык схема түзүүгө айыптаган, сот аны күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Біз сырттан акчалар келип турган. Өздөрү түрмөдө отурат, ОПГлардын үйлөрү этаж-этаж особняктарды салынып турган. Кадровый маселелерди чечип аткан, кадровый службага альтернатива болуп калган. Бүгүнкү күндө ошолордун баардыгына бөгөт коюлуш керек. Азыркы уюшкан кылмыш топторду кармап аткандар менен алардын койгон кадрларын да кармаш керек. Мэр, губернатор, аким, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, прокуратурада иштейт, милицияда иштейт, сот тармактарында иштейт. Бүт мамлекеттик мекеме уюмдарда алардын бир туугандары, алардын өкүл балдары, алардын жакындары бүт мамлекеттик кызматтарда иштешет. Ошолордон бери люстрация кылып тазалаш керек. Ошондо гана Кыргызстанда өнүгүү болот. Камчы Көлбаевдин аты Крым чөйрөнүн ана башы катары гана эмес, эл аралык коомчулукта баңгизат соодасына дагы аралашып келет. Көлбаевдин мындай ишмердигине байланыштуу АКШнын финансы министрлиги ага каршы 2 жолу санкция салган. Мындан сырткары бажы ишмердигине байланыштуу жакынкы күндөрү чек арадан өткөн оор жүк ташуучу унаалардан опузалап системалуу түрдө акча алып турган Крым чөйрөнүн өкүлдөрү кармалган. Кылмыш дүйнөсү деселе биз только кылмышкерлерди түшүнбөшүбүз керек. Ошо кылмышкерлердин ана башчыларынын өздөрүнүн дагы түрдүү мындай бир ишканалары, фирмалары жана башкалары бар да. Сөзсүз түрдө алар тигил же бул ошол бизнесмендерди калкалайт. Алардын ошол товарларынын ошол баягы бажы төлөмдөрсүз өткөндүгүнөн өткөрүп, аларды крышевать этип, мындайча айтканда, алар дагы өздөрүнө тиешелүү ошол каражаттарды чогултуп турушат. Тиешелүү ошол бажы пункттарына булардын өздөрүнүн кызмат адамдарын ошо бажы өткөрмө пункттарында кызматкер катары өздөрүнүн таасири тие ала турган, өздөрү менен тыгыз байланышта болгон адамдарды койгонго аракет жасайт. Адамдарды койгондо сөзсүз түрдө жогорку мамлекеттик бийлик өкмөт тарабынан дайындалып атпайбы? Ошол мына Матраимовдун схемасы деле ошондон уланып келди да, өзүнүн адамдарын коюу менен. Ошондуктан ошол бул жерде сөзсүз түрдө бул бир эле кылмыш дүйнөсүнүн күнөөсү деп айтпаш керек. Бул жерде сөзсүз аларга табакташ болгон, алар менен ошондой схеманын, ошондой махинациялардын түзүлүшүнө шарт түзүп, алар менен шериктеш болгон тигил же бул этаптагы бийликтин дагы сөзсүз бийлик башындагылардын, бийлик төбөлдөрүнүн дагы таасири бар сөзсүз.
2019-20 жылдары элдик сурамжылоолордо өлкөдөгү эң коррупциялашкан тармак катары бажы кызматы сап башында турган. Ал эми акыркы 2 жылдан бери тармактын жетекчилери мурдагыга салыштырмалуу жемкорлук азайды деп айтып келишет. Деген менен тармак толугу менен тазалана электиги айтылат. Ал эми бажыда коррупциялык схема түзгөн деп айыпталган Райымбек Матраимов 4 октябрда атайын операциянын жүрүшүндө Крим авторитет өлтүрүлгөн күнү кечинде УКМКда сурак бергени кабарланган. Роза Акматжан кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.